Татарстандагы дрон чабуулдан 17 жаштагы кыргыз жараны жаракат алганын билгенден кийин албетте биз дагы анын абалына сарсана болдук. Аны менен катар медиа хаб дал ошол кооптуу аймакта Кыргызстандын башка дагы жарандары болгондо дагы жаш кыздар бар экенин тактады. Биз буга чейин иликтөө даярдап жатканбыз. Мына ошол дрон чабуулдан кийин биздин иликтөөдөгү фактылар ырасталды. Өткөн жылдан баштап Татарстанга жаш кыздар Кыргызстандан кетип жатышат. Аларды чакыргандар жогорку айлык акы гана эмес, жана дагы силер Орусияда түгөйүңөрдү таап жашап калсаңар болот деп дагы сунуштайт экен. Кооптуу ишке жаш кыздарды кимдер чакырган? Алар Татарстанга кантип кетишкен? Мына ушул жана башка суроолорго дал ушул иликтөөдө жооп беребиз. Аты жөнүм Эльвира Султанмурат кызы. Саламатсызбы? Ебать! Яңа шартлаттылар тагын. Пиздец, он самолетке шартлады. Колон ягында. В Татарстане город в 1200 километров от Украины атакован беспилотниками. Именно в этой экономической зоне собирают иранские беспилотники, регулярно атакующие Украину. Соц тармактарга тараган видеодон учкучсуз аппарат Елабуга шаарындагы өндүрүштүк аймактын жатаканасына түшкөнүн көрүүгө болот. Акыркы маалыматтар боюнча 2 апрелдеги дрон чабуулдан 13 адам жабыркаган. Алар орточо жаракат алганын Татарстандын саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Татарстандын Елабуга шаарына чабуул коюлганга чейин эле медиа хаб Алабуга өзгөчө экономикалык аймагына кыргызстандык кыздарды окуу менен ишти айкалыштыруу үчүн жөнөткөн программасы тууралуу изилдеп жаткан болчу. Себеби бул программа бир гана 15 жаштан 22 жашка чейинки кыздарга арналган экен. Эң биринчи бизди ушул нерсе өзүнө көңүл бурдурду. Анткени бул жакта жалаң кыздар деп жазылган экен. Экинчиден жаш кыздар орточо кесиптик билим алгандан сырткары өндүрүштө иштейт деп жазылган. 24 кечи басылмасында өткөн жылдын июнь айында Алабуга старт эмне үчүн кыргызстандыктарды бул долбоор кызыктырышы керек деген аталыштагы макала жарыяланган. Макала жакшы айлык табууга жана жаңы кесипке ээ болууга мүмкүнчүлүктүү кыздар алышты деп башталат. Ошондой эле программанын катышуучулары Орусиянын аймагында саякаттай алышат деп белгиленип, долбоорго жүздөгөн кыргызстандыктар кызыгуусун билдирди деп жазылган. Эң негизги басым айлыкка жасалыптыр. Анда Кыргызстанда кыздарга орточо айлык 16 000 сом болсо, Алабуга старт орточо айлыктан 2 эсе жогору төлөп берет деп белгиленген. $620 же 54 000 сом. Чечим кабыл алгандар иштеп жакшы айлык таап жатышат. Көпчүлүгү айлыктын бир бөлүгүн үйлөрүнө салып жардам берип жатканын билем. Айрым кыздар эми атабыздан, байкелерибизден жана күйөөлөрүбүздөн көбүрөөк таап жатабыз деп айтып жатышат деп долбоордун куратору Эльмир Сайфуллин макалада айтып берген. Эмнеге жалаң кыздар деген суроого долбоордун башчылары анткени бул кесиптер тыкандыкты талап кылат деп жооп беришкен. Жогорку айлык, акысыз билимден сырткары уюштуруучулар кыздар түгөйүн таап үй бүлө кура алышат деп белгилейт. Алабуга старт долбоору берген убадаларды окуп жатып, алар кыздарды биротоло Орусияда алып калгысы келгенди таасир калтырды. Бул программанын атайын сайты жана телеграм каналы бар. Анда бул долбоор Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан, Беларусь, Армения жана Молдованын жарандары үчүн экени жазылган. Ошондой эле уюштуруучулар кыздардан эч кандай чыгым кетпей турганын белгилейт. Анткени учак билетин алып берип, жатакана жана тамак аш менен өздөрү камсыз кылат экен. Жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборуна кайрылганыбызда чын эле келишим түзүлгөнүн ырасташты. Бирок алардын борбору аркылуу Алабуга өзгөчө экономикалык аймагына бир да кыргыз жараны ишке жөнөтүлбөгөнүн билдиришти. Ал эми келишимде кыздар тууралуу, мектеп окуучулары тууралуу эч кандай сөз жок болгон деп айтышты. Бул боюнча биринчи кезекте сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, алар боюнча биринчи баштапкы биринчи келишимдер түзүлүп, жана андан кийинки ал келишимди ишке ашыруу боюнча толуктоочу келишимдин толуктоочу документтери Алабуга тарабына жөнөтүлгөн, бирок алар тараптан тиешелүү жооптордун келбегендигине байланыштуу бул келишимдин биринчи этабы кол коюлгандагы ага тиешелүү коштоочу документтери кол коюп аягына чыгарылган эмес. Ошол себептен бул 2023 жылдын 2-кварталында кол коюлгандан тартып бүгүнкү күнгө чейин бир да жаран бул Россия Федерациясынын бул Татарстан Республикасындагы Алабуга атайын ишканасына же болбосо иш берүүчүлөрдүн аймагына бир дагы жаран жумушка жөнөтүлгөн эмес жана атайын жумушка барам деп бизге да кайрылган эмес. Бирок алар жанагы жарнамалар бергенде силердин келишимдерге таянат экен да?
Биздин жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору биздин жарандарыбызга чет өлкөгө чыгуусуна же болбосо мыйзамдуу негизде ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү болгон себептүү биз окуу жана башка жааттарына биздин ыйгарым укуктарды алып келбеген себептүү биз ал жагынан жооп бере албайбыз. Алабугада иштеп жаткан кыздардын видеолорун дагы ошол телеграм каналдарга жарыялап турушат. Анын ичинен кыргызстандыкпыз деген 10го жакын кыздын сүйлөгөн видеолорун көрдүк. Бул программа өткөн жылы май айында башталгандыктан кыздар келишим менен окуп иштеп жатышыптыр. Меня зовут Нургуль Кочкурбаева Нургуль. Мне 17, и я из Кыргызстана, из Кульской области. Меня зовут Айманчок, мне 18 лет, я из Кыргызстана. Меня зовут Саадат, мне 15 лет, я прилетела из Кыргызстана. Здравствуйте, я Бахтыбек Кыргызы Нураим. Я приехала сюда из Кыргызстана, с города Бишкек, мне 20 лет. Я Аяна, мне 18 уже, я приехала с Кыргызстана. Меня зовут Сумбат, мне 17 лет, в этом году будет 18. Скоро. Я из Кыргызстана. Колледжде окугандан сырткары алар ар кандай жабдууларды, тетиктерди, техниканы чыгарган өндүрүштөрдө иштейт. 2023 жылдын май айында Кудайберген Базарбаев эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министри болуп турганда жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору менен Алабуга өзгөчө экономикалык аймагынын ортосунда келишим түзүлөт. Бирок Алабуга тууралуу макалада бул аймак өмүргө кооптуу болушу мүмкүн экени жазылган эмес. Эмне үчүн чабуул Татарстандын Елабуга шаарына коюлду? Эмнеге дрон жаштар иштеген Алабуга аймагында жарылды? Эми 2 апрелдеги дрон чабуулга кайталы учкучсуз аппарат Алабуганын жатаканасына жакын жерде жарылган. Соц тармактан жатакананын бир бөлүгү кыйраганын көрүүгө болот. Дал ошол жатаканада Алабуга өзгөчө экономикалык аймагында окуп иштеген улан кыздар жашаган. Татарстан Украинанын фронтунан кеминде 1300 чакырым алыстыкта жайгашкан. Эл аралык жалпы камалымдоо каражаттары аймакка 3 дрон чабуул койгонун жазып чыгышты. Алабуга өзгөчө экономикалык аймагынын жатаканасына 2 дрон таңкы саат 5:45-те түшкөнү маалымдалды. Эл аралык медиа бул аймакта Орусия Ирандын Шахет дронун Герань 2 маркасында өндүрүп жатканын белгилеп өтүштү. Өткөн жылы Протокол жана РЗВРТ YouTube каналы Алабуга тууралуу иликтөөлөрдүн сериясын чыгарган. Алабуга согушка чейин Европадагы мыкты өзгөчө экономикалык аймак деп аталган. Ал эми 2017 жылы болсо Татарстандагы чет элдик инвестициялардын 74% дал ушул аймакка туура келген. Себеби ыңгайлуу салык саясаты жана шарттары менен инвесторлорду кызыктырган. Алабугада акыркы маалыматтар боюнча 200 компания жайгашкан. Бара-бара жумушчу күчү жетишсиз болуп 2021 жылы Алабуга политех кесиптик окуу жайы ачылат. Бул окуу жайдын ачылышынын максаты жүздөгөн окуучунун арасынан генийлер сурулуп чыгат деген күтүүлөр болгон. Иликтөөчү журналисттер Украинада согуш башталгандан кийин Алабуга өзгөчө экономикалык аймактын тагдыры талкаланганын белгилешет. Анткени чет элдик ири компаниялар четинен Татарстандан кетип баштайт. 2023 жылдын башында The Wall Street Journal гезити Москва менен Тегеран дрон чыгарган жаңы завод курууну пландап жатканын кабарлаган. Гезит жылына 6000 учкучсуз аппарат чыгарылат деп белгилеген. Макалада жаңы дрондордун ылдамдыгы шахетке караганда да жогору болот деп жазылган. Кремль бул маалыматты четке каккан. Анткен менен Орусия согушта Герань 2 дрондорун колдонуп баштайт. Украина бул дрондорду Орусия өзү чыгара баштаганын айтып чыгат. Иликтөө жасаган журналисттер дрондор Ирандан алынып келинип, Алабуганын аймагында курулган заводдо чогултулуп жатат деп билдиришкен. Өткөн жылдан баштап Алабугага КМШ мамлекеттеринен жаштарды чакыра башташкан. Есть иностранный студент, естественно, да, это проект Алабуга Стап. И он заключается в том, что набирают с СНГ на работу в особой экономической зоне. По словам студентов, у всех, кто задействован в производстве лодок, напомню, именно так на особом языке Алабуги называются дроны-камикадзе. Служба безопасности особой экономической зоны отбирает их телефоны и читает их переписки. Это не блеф, было куча отчислений уже было из-за распространения информации. Там, например, с друзьями сидишь, болтаешь, рассказываешь им что-то, потом такие опыты отчислены, все. Журналисттер Алабугада практика өткөн студенттер менен сүйлөшкөндө ирандык дрондордун тетиктерин жасоого катышканын ырастап беришкен. Андан сырткары аскерге чейинки даярдыкка окшош машыгуулар өтөрүндө айтышкан. Кимде-ким коюлган тапшырмаларды аткарууга чамасы жетпей калганда уюштуруучулар жазалап да турушканын кошумчалашкан.
За 2 дня до выхода второй части расследования в телеграм-канале Алабуга Политех появилось видео, на котором генеральный директор Алабуги Тимур Шагивалеев говорит: этим летом можно будет помочь нашей стране. Работа сложная. Я прошу добровольцев сделать один шаг вперед. После этого на видео с воздуха студенты, выстроенные в 2 шеренги, делают шаг вперед. По стечению обстоятельств добровольцами оказались все, кто стоял в первой шеренге. На этом видео идет речь о добровольном участии студентов в летнем ассессменте. Фактически массовом привлечении студентов к химически опасному производству солнцезащитов. Я слышал, что привлекли около 600 человек. Татарстандын бийлиги өспүрүмдөрдү зыяндуу объектилерге эмгекке тартуу үчүн эмгек кодексине атайын өзгөртүүлөрдү киргизүүнү да сунуштап жатышат. Алабуга Политех тууралуу буга чейин Орусиян президенти Владимир Путин да өз пикирин билдирген. В Алабуге работает Алабуга Политех, который специалист. Как же она должна работать? Очень хороший пример. Это очень нужное направление. Очень. Пока там 2,5, через год будет 1,5–10 тысяч студентов. Вообще план выйти на 25. Для начала стоит сказать, что продолжается вербовка девушек из Африки и Центральной Азии. Журналисттер иликтөөсүндө Алабугада кыргызстандык жаш кыздар да иштеп жатканын белгилешет. Алабуга старт программасына кыздар кандай жол менен кеткен деген суроо жаралат. Татарстанда учурда иштеп жаткан кыздар программа тууралуу Алабуганын өкүлдөрү мектепке келип айтып бергенде билгенин айтып беришкен. Биз Кыргызстандагы мектеп окуучуларынан сураштырганда бүтүрүүчүлөр чын эле 2023 жылы орус окуу жайларынан мектептерге келишкенин жана анын ичинде Алабуга старт долбоору тууралуу дагы маалымат беришкенин ырастап беришти. Анткени булардын телеграм каналында суроолорго жооп бере турган атайын адистердин дагы контакттары бар. Аларга байланышып, тиешелүү суроолорду берип жооп алсак болот. Биз да адистердин бирине Алабугага окуп иштеп келгибиз келет деп байланышып көрдүк. Саламатсызбы? Мен быйыл 11 класста аяктап жатам. Силерге тапшырсамбы дегем. Саламатсызбы? Мен сизге презентацияны жиберем. Дагы бир жолу таанышып чыксаңыз. Сурооңуз болсо мага жаза бериңиз. Мен түшүнгөн жокмун. Биз окуйбузбу же иштейбизби? Сиз бир гана иштесеңиз болот, же окуп иштесеңиз болот. Эмне деген жумуш? Мен 17 жашта элем, бойго жете элекмин. Презентацияда баары жазылып турат. 3 тармак бар. Биз 16 жаштан кабыл алабыз. Атине мени жалгыз жибербейт. Байкемди алсам болобу? Ал да жумушсуз. Алабуга старт программасы жалаң кыздар үчүн. Байкеңиз Алабуга Политехке тапшырса болот. Алабуга Политех дагы Россиядабы? Ооба, бир жерде бары. Бир программа эркектер үчүн, бир программа кыздар үчүн. Алабуга старт жалаң гана кыздар үчүн экенин дагы бир жолу эскертишти. Эмне иш кылабыз деп сураганыбызда 3 тармакты белгилешти. Бул өндүрүштө оператор болуу, ашканада жардам берүү жана үчүнчүсү аймакты жууп тазалоо жана дезинфекциялоо. Бирок жаш кыздар кандай өндүрүштө иштей турганын так айтышкан жок. Медиахаб Кыргызстандын Татарстандагы Казань шаарындагы башкы консулу Эрик Бейшембиевке байланышты. Ал Алабугада окуп иштеген кыргызстандыктар бар экенин тастыктап, алардын так саны такталып жатканын айтты. Дрон чабуулда Кыргызстан жараны жабыркаптыр. Ошонун акыбалы жөнүндө айтып коесузбу? Ал бала азыр больницада турат. Елабугадан Казаньга жиберди. Себеби несовершеннолетний болгондон үчүн бияка жөнөттү. Бирок акыбалы мындай легкой степени докторлар айтып атат. Азыр Алабуга өзгөчө экономикалык аймагында Кыргызстандын башка да жарандары бар. Алар менен байланыштыңыздарбы? Бул 15 жаштан 22 жашка чейинки улан кыздар да? Ошол биз суроону берип койдук. Азыр алар ушул администрация бул боюнча бизге маалыматты даярданып атат. Негизи сиздерге Кыргызстандын ошол жактагы жарандары кайрылган жокпу? Жок. Ушул боюнча кайрылган жок. Сиздерде кабарыңыздар бар беле? Алабуга өзгөчө экономикалык аймагында жаш улан кыздар кыргызстандык иштеп жатканын, окуп жатканы жөнүндө. Ушундай маалымат жок болчу. Эми биз жакында ачылганбыз да 21 февралда туурабы. Ошол үчүн азыр биз ушул жумушту баарын жасап, Алабуга болобу же Казань болобу башка шаардан азыр ушул маалыматты алып атабыз, чогултуп атабыз.
Алабуга старт программасын ар бир окуучунун кыялы катары көрсөтүп жатышканы менен анын ойлоно турган башка дагы тараптары бар экенин бүгүнкү берүүдө биз сиздерге көрсөтүп бердик. Айрыкча жаш кыздарды чет жакка эмгек миграцияга жөнөтүп жатканда тобокелчиликтердин дагы бар экенин эске алыңыздар. Ал эми тиешелүү мамлекеттик органдар чет элдик компаниялар менен келишим түзүүрдө компанияны дыккат текшериши керектиги талашсыз. Аты жөнүм Эльвира Султанмурат кызы. Бул материалга пикир калтырыңыз жана видеону бөлүшкөндү унутпаңыз. Бул материал көптөгөн адамдарга жетсин жана чет жакка чыгаарда коопсуздук маселесин дагы ар бир жаран эске алсын.